Саламатсыңарбы, урматтуу Мырза Токтобеков, саламатсыңарбы, урматтуу журналисттер, коноктор. Добрый день, уважаемый Токтобеков Мирлан Токтобекович, журналисты, пресс-центр «Экипресс», как всегда, рад видеть вас, и разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме «Законный представитель гражданина АА жалуется на бездействие правоохранительных органов по факту угона дорогостоящей машины». Так, пожалуйста, гражданин Токтобеков, вам слово. Пресс-конференцию можете вести как на государственном кыргызском языке, так и на русском. Рахмат. Миңдеген кыргыз жарандары турмуш шартынын айынан чет мамлекеттерге барып иштеп жүрүшкөндүгү жашыруун эмес. Басымдуу көпчүлүгү тарыхый байланыштары чың болгон Россия Федерациясында эмгектенишүүдө. Кийинки жылдары кыргыз жарандары дагы бутуна туруп тирденип калышты. Иштеген жерлеринен акчасын топтоп, үй-жай унаа алууга аракет кылышууда. Ошол эле учурда биздин элдин карапайымдыгынан пайдаланып, маңдай тери менен ичпей жебей чогулткан каражаттарын алдап кетип жаткан учурлар дагы көбөйдү. Мындай көрүнүштөр Орусиянын ар тарабында байма-бай кездешип, алданган жарандар Орусиянын укук коргоо органдарына, сотторуна кайрылып, бирок жетишсиз юридикалык колдоонун жоктугунан жана чет өлкөлүк органдардын өз жарандарына тартып койгондугунан аркасында ушундай сот иштерин уткузуп, миллиондогон акчалары күйүп кетип жаткандыгы өкүндүрөт. Эми ошол чет өлкөлүктөр Кыргызстанга чейин келишип, мыйзамсыз аракеттерин кылып, кыргыз күч органдарынын кайдыгерлигинен жана кесипкөй эместигинен пайдаланышып, өз өлкөбүздө дагы кыстап, кенен бастырбай баштаган жөнүндө кабарламакчыбыз. Жамандын үйүн коногу бийлейт дегендей, ар түрдүү алдамчылык жол менен кагаздарга кол койдуруп алып, эми Кыргызстанга чейин келип, кекетип, мокотуп, кыргыз мыйзамдарын, кыргыз жарандардын укуктарын басынтып жатканы, кыргыз милициясы өз атуулдарын укуктарын коргой албай алсыздыгын көрсөткөндүгү өкүнүчтүү. Сөз башынан болуш үчүн биздин жердешибиздин иши туурасында айтып кетмекчибиз. Кыргызстандын жараны АА көптөгөн жылдар бою Орусияда эмгектенип бутуна турган инсандардын бири. Орто бизнес менен алектенип, өз өлкөсүнө дагы жардам берип келген. Алыш катышы эр катары болуп көбөйгөн. Орус жараны Сергей аттуу жаран менен иштешип, андан аласасынын эсебинен Сергей Ага кыргыз жаранына айдап жүргөн Мерседес маркасындагы кымбат баалуу унаасын берип кутулган. Бирок атайын кагаз жүзүндө өткөзүп берген эмес. Бул жөнүндө биз кийинчерээк билдик. Кыргыз жараны эч оюнда жаман жок, унааны мыйзамдуу Кыргызстанга айдап келип, өзүнүн иштери менен кылып жүрө берген. Жакын арада машина урдалып кеткен. Эң кызыгы, кыргыз жараны ыкчам милиция органдарына кайрылып, автоунааны чек ара өтмөктөрүнүн биринен токтотуп калышкан. Эң кызыгы, автоунааны Сергей атайын запас ачкычын даярдап келип, айдай качып бараткан жеринен кармалгандыгында болуп жатат. Бул факты боюнча милиция кызматкерлери тиешелүү документтерди толуктап тергөө органдарына өткөзүп беришкен. Бирок 1 май райондук тергөө кызматкерлери Сергейдин аракеттеринде кылмыш жаза кодексинин 211 беренесинде автоунаа уурдоо, 214 беренесинде каралган өзүн билемчилик кылуу, самоуправство, 209 беренесинде каралган алдамчылык жана 205 беренесинде каралган уурдоо кылмыштарынын составы бар экендиги, тийиштиги бар экендигин көрүп турганына, бар экендиги көрүнүп турганына карабастан, эч кандай кылмыш иши жок деп ишти жаап коюшкан. Бул иште Сергей башынан эле ак үйдө иштеген адамдарды ортого салып жапканга аракет кылган. Бул көрүнүш кыргыз жарандары эми өз мекенинде дагы башка жарандардын алдында укугу тепселип кала тургандыгын, кыргыз милиция, прокуратура, сот органдары кыргыз жарандардын укуктарын коргой албай тургандыгын далилдеп турат. Учурдан пайдаланып, мамлекет башчылары урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрыла элек, кыргыз мамлекетинин, кыргыз мыйзамдарынын кепили катары ушул ишти өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүзгө алып, Кыргыз Республикасынын аймагында кыргыз жарандарынын укугун коргоп берүүнү сиздерге кайрыла элек. Эгерде каалаган чет өлкөлүк жаран Кыргызстанга келип алып, биздин жарандардын укуктарын бузуп, кыргыз мыйзамдарын тебелеп тепсеп кете бере турган болсо, анда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизи бузулаары, жарандарыбыздын мамлекеттик коргоого болгон ишенимин кетирет деп эсептейбиз. Башка мамлекеттерде чет өлкөнүн жарандары кылмышка тиешеси болсо, өтө кылдаттык менен текшерилип, кылмышкерлерге карата катаал чаралар көрсөлүп жатканына күбө болуп жатабыз. Ошол эле Орусияда дагы кылт эткен үчүн кыргыз жарандары күч менен чыгарылып, депортация болуп, кайра киргизбей коюп жаткандыгы жалпыга белгилүү. Эмнеге кыргыз милициясы, укук коргоо органдары ошондой болуп иштей алышпайт?
Эмнеге кыргыз жарандарынын укуктары өз мекенинде башка жарандардын укуктарынан төмөн туруш керек? Бул пресс конференцияны өткөзүү менен биз бул ишке коомчулуктун көңүлүн буруп, кыргыз укук коргоо органдары тиешелүү жыйынтык чыгарат деп эсептейбиз. Бул окуя бир жума мурун болду Кыргыз Республикасында. Ошол орус жараны атайын даярданып бул кылмышка Россиядан даярданып келгени белгилүү болду. Азыркы учурда кыргыз милиция кызматкерлери эч кандай ошол жаранга чара көрбөстөн ал эркиндикте жүрүп, Кыргыз Республикасында жүрүп еще жана ошондой эле ушу Кыргызстандын закондорун эчтеке колунан келбейт экен деген сыяктуу сөздөр да жайылтып жүрөт да ушул убакта. Канча долг, сколько составлял ему? Карыздары где-то 2-3 миллиондон ашык. 3 миллиондон ашык карызы бар. Рублей. Эми азыр сом менен рубль бир курсу бирдей эле. Карыз эмне менен алуусуна рубль менен же сом менен алып ошол? Россиядан рубль менен неметишкен да, карым катнаш кылышкан. Ошол эки карыздын эсебинен анан машинасын берип кутулган да. Просто документально өткөзүп алган эмес тиги киши. Ошондон пайдаланып, тиги келип өзүнүн машинасын кайра уурдай качып атат. Кайсы роого берем деп аткан? 1 май. Машина какой марки? Мерседес E-класс. Сизге ким айтты, то что следователь айтты, да, то что дело жалобы? Көчөнү бизге атайын чалып, ушундай иш токтотулуп жатат, отказ кылып жатам деп ошол эркинде кабарлады. Биз вообще таң калып калдык. Анткени ал жерде бир эле кылмыш эмес, бир нече кылмыштын составы мен жана жогоруда айткандай көрүнүп турат. Биз баардык фактылар боюнча, алдамчылык боюнча, уурдоо боюнча, угон боюнча, дагы ошондук эми машинанын ичинде дагы ошол Кыргыз Республикасынын гражданынын документтер, баалуу кагаздары болгон. Ошолор менен чыгып кетип бараткан жеринен кармалган, качып бараткан жеринен. Кайсы границадан чыгып кетти? Кордайдан кармалды. Өзү биякта жашаганбы, подозреваемый? Орус жок, ол Россиядан атайын келип атат. Россиядан атайын даярданып келип, уурдап ошо өзүнүн машинасын уурдап кетүүгө, айдап кетүүгө. Запас ключтарын жасатып келип, анан ушул жерден айдап кетип аткан жеринен кармалып атат да. Биякта эч ким жашабайбы Россияда? Жок, орустун эч кимиси жашабайт. Ал өзү Москвада төрөлүп чоңойгон кадимки эле Россиянын жараны да. Анын байланыштары бар экен, биздин эми угубуз боюнча чоң кишилерди ортого салып, ошол кылмышты жабууга аракет кылып, ушул экен токтотуп жатат. Жок, ал өзү Россияда болгондо, Россияда жашаганда биякта каяктан алган ошол связьти каяктан табабыз? Вот ошол эки ошол кандай фактыларды дагы ошол эки милиция кызматкерлери тактап билиш керек эле да. Каяктан тапкан, ал ким аркылуу чыккан, ошол эркинде. Значит, Кыргызстанда да кандайдыр бир уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү бар, ошол эркинин атайын кандай маалымат берип турган. Рахмат.